Быйыл Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын босогосун 205 окуучу аттады. Пандемия учурундагы талаптарга ылайык бир класстагы окуучуларды 2 топко бөлүп окутуу процессин өткөрүү каралган. Жаңы мектеп босогосун аттаган окуучулар 6 класска бөлүнүп, жарымы түшкө чейин, ал эми жарымы түштөн кийин окуйт. Быйыл биздин Чкалов атындагы мектеп гимназияга 1-класска 205 бала катталып сабактарга келе башташты. Бул сабактарды биз өткөрүш үчүн ар бир классты билим берүү министрлигинин талаптарына ылайык экиден группага бөлүп өткөрүп атабыз. Мисалы үчүн бир класста 36 бала болсо, 18ден кылып бөлүп смен менен окуй башташты. Санитардык талаптардын негизинде 1-класстын ата-энелери мектеп сыртында балдарын күтүп турууга аргасыз. Анткени окуучуларды башка адамдардан оолак кармап, тыгыз байланыш түзүүгө тыюу салынган. Мурункудай болсо линейка болуп жаркырап, ата-энелердин баары жанында турат элек. Бизди болсо сыртка чыгарып койду, балдарыбызды аралыкты сактап кирип койду. Эми имандуу болуп жакшы окуучулардан болсун, башка айтар кебиз жок. Ата-энелердин айтымында билим күнү ар жыл сайын өтүлүп туручу салтанат мектеп босогосун жаңаттаган окуучулар үчүн өзгөчө сезимдерди тартуулайт. Ал эми быйыл шартка байланыштуу чакан иш-чаранын өтүлүүсү көпчүлүктүн көңүлүнө толгон жок. Анткени менен онлайн окутуу процессине караганда салттуу окутуунун жүрүшү 1-класстын окуучулары үчүн пайдалуу болмокчу. Неберемди 1-класска алып келдим. Эми мындай өзгөчө толкундоо сезимдер пайда болду да биздечи. Жакшы балдарды алып келдик, эми мурункуга караганда мурун жакшыраак болмокто. Азыр ошо пандемия учуруна караганда мындай аралыктан билим алгандан көрөкчү тиги школдон билим алган аябай мындай деңгээлде жакшы болуш керек да. Ошондой эле окуу жылынын 1-күнүндө окуучуларга "Менин сүйүктүү Кыргызстаным" аттуу темада алгачкы сабак өтүлдү. Ошону менен катар окуучулар мектеп менен таанышып, санитардык гигиеналык талаптарды так сактоону үйрөнүштү. Жамин Көлбаев, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.